Райондун борбор болгон Сокулук каймагынын жооптуу кишиси күн сууктаса эч кандай көйгөй болбой тургандыгын билдирди. Жайдан тарта эле отказандын шаймандарын бир сыйра текшерип, майлап чыгып, конок келип көчүдү камдап койгон. Сокулук участкасында общий 9 откана бар. 9 откана бүгүнкү күндө дайын. Отун камдоо боюнча бизде маселе жок. Себеп дегенде Газпром менен бул биздики основной газовый, негизинен газ менен от жагабыз. Ошондуктан Газпром менен өзүбүздүн договорубуз бар. Газпром газды берет. Андан бөлөк бизде электрический котельный бар. Бул РЭС менен дагы сүйлөшүлгөн ал боюнча жергиликтүү администрация тарабынан ал боюнча иш алынып барылды. Атайын приказдар менен буйруктар чыгып, калган маселелер бардык ордорунда. Өзгөчө элди тейлей турган социалдык объекттерде ушул күнү көмүр менен жылуулук жагынан көйгөй жок экен. Мына бүгүн да приемкага чыктык, котельнияларды текшерип атабыз. Отканалар бизде бар, 9 откана айтып кеткендей. Андан тышкары 50 мектебибиз бар Сокулук районунда. Ошонун 50% көмүр түшүп, тендерде өткөрүлүп, көмүр түшүрүлдү. 3158 тонна керектөөчү бизге. Ошонун 1100 тоннасы түшүп калды уже бизге. Андан тышкары бизде саламаттык сактоо имараттары бар. Алар болсо 100% көмүр менен камсыздалды. Беловодск айылындагы ири отказан болсо көмүрүн кара кече же Казакстандан албай, таптуусун тандап таш көмүрдөн алып келет. Бардыгы шайма-шай болгондуктан эртең кар түшөт десе дагы от жакканга даяр турат. Кышкыга даярдык буюрса, отказандарыбыз 100% дайын. Көмүрлөр болсо по плану, по графику келип атат. 50%-ын уже алып келип жыйып койдук бияка. Бул майда болгон себеби бизге атайын майдасы керек. Анткени биздики промышленный котелдор майдалап жагабыз да. Ал эми эл колдоно турган шабыр күл жана кара кече көмүрлөрү жергиликтүү көмүр базаларында 6000 сомдон сатылып жатканы айтылды. Тариел Чуңгулов, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.